Баланы туура тарбиялоо жана баланы тарбиялоодогу кетирген 10 катачылык. Биринчиси, мен сени жакшы көрбөйм. Балдарды бир жолу алдап коюп, бала сизге ишенбей калат. А балдар жалганды жакшы билишет. Жакшысы балага мен сени баары бир жакшы көрөм, бирок мындай аракеттериң мени канааттандырбайт деген оң. Экинчиси, эмне кылсаң ошону кыл, мага баары бир. Балдарды түшүнбөсө эмне кылыш керек эле, билгенин кылсын. Эртерээк чоңоюп бизди тынч коет. Ушинсеңиз, бул канчалык чын экенин билиш үчүн жаман иштерди жасай баштайт. Мен сенин ишиңе макул эмесмин, бирок кеңеш болсо менден сура, себеби мен сени жакшы көрөм деген оң. Үчүнчү, баланы өтө катуу тартипте тарбиялоо. Канча жашта болгосун, темирдей тартип менен тарбиялаш керек. Антпесе башыбызга чыгып алат дегендер бар. Бала баардык айткандарыңызды аткара берет. Сиз жокто болсо, сиздин эрежелериңизди уруп ойнобойт. Балаңыз эмнеге ал жумуштарды аткарып жатканын түшүнүш керек. Туурасы, сен азыр иштерди аткара бер, кечинде баарын түшүндүрүп берем деп айткан оң. Төртүнчү, өтө көп эркелетүү. Кээ бирлери баланы эч нерседен муктаж кылбаш керек. Балалыгы жакшы өтсүн деп баарын аябайт. Алдынан эмне чыкса аны тосот. Бирок балдар мындан өзүн тескерисинче алсыз, жалгыз сезишет. Өтө эрке балдар турмушта кыйналып калышы мүмкүн. Бешинчи, балам мени чоңдордой түшүнөт. Албетте, балдар үчүн ата-эне эң башкы ролдо. Алар үчүн ойлонуп ойго батууга да даяр. Бирок балдардын өз көйгөйлөрүн да биз ойлошубуз керек. Алар чечилбей калышы мүмкүн. Алтынчы, финансы, акча жагынан. Акчам көп болсо, балам эч нерседен муктаж болбойт эле деп уялып, балдарын кучактап эркелете да албайт. Бирок баланы сиздин акчаңыз эмес, сиз аны жакшы көрүшүңүз, ал менен чогуу ойногон күндөр, эң башкысы ал сиз үчүн эң керектүү экени бактылуу кылат. Жетинчи, өтө көп балага кесип тандоо. Кичинекейиндеги аткарылбай калган кыялдарын баласы анча каалабаса да аткартат. Балдар мындан кыйналышат. Кийин өзүнчө болуп чоңойгондо таштап жиберет. Ошого балдарга өзүнүн жумуштарын аткарганы да убакыт калтырың. Сегизинчи, балдарды өтө аз эркелетүү. Ата-энелер көп эркелетпейин, кучактабай эле коеюн. Бул кийин жыныстык катнашты түшүнүүдө көйгөйлөрдү жаратат дейт. Кээде балдар өздөрү кучактап эркелешет. Баланы өтө көп эркелетсеңиз, сизден тескерисинче алыстай баштайт. Ошого өзү кааласа гана эркелетүү керек. Тогузунчу, керекпи, керек эмеспи маанайдан көз каранды. Эч нерсе эмес, кийин барып айткан оюнчагын алып берип коесуң. Маанайы жок баланын бул иштин кылуусуна тыюу салат, бирок эртең ал дагы кайталанат. Балаңыз эмнеге бул иштерди аткарбай жатканын түшүнүү керек. Ошого бала менен алдын ала келишип алган оң. Менин көңүлүм чөгүп турганда буларды жасабайсың деп. 10. Балага өтө аз убакыт бөлүү. Иштен убакытым жок. Ошентсе да балдарымды тамак кылып, кирин жууп убакыт бөлөм. Ал менен чогуу ойноп, сабагын даярдаганы убакыт жок. Бир чындыкты унутпаңыз. Төрөдүңүзбү? Эми ага да убакыт табың. Күндө убакытым жок деген сөздү угуп, көңүлүнө жаккан башка бейтааныш адамдар менен ойногусу келип издей баштайт. Балага аз болсо да убакыт бөлүп, айткандарын аткарып коюу керек.